Супер ТВ телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Өзүңүздөр билгендей, Бишкектеги Ленин округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгын шайлоо 10 сентябрга белгиленген. Ал эми азыр 12 катар номер менен шайлоого аттанып жаткан Талайбек Кермалиев өзүнүн шайлоочулары менен жолугуп жатат. Анда иш-чарага чогуу көп бололу. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Талайбек Кермалиевдин өмүр таржымалы. Талайбек Кермалиев Жеңешевич 1970 жылдын 17 мартында Нарын облусуна караштуу Атбашы районунда туулган. Атасы бүт өрөөнгө таанылган уста киши болгон, жогорку билимдүү. Адегенде Айыл чарба институтунун зоотехник бөлүмүндө окуп, кийин Кыргыз улуттук агрардык университеттин экономист, бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит адистигин аяктаган. Эмгек жолун 1987 жылы Кемин районундагы колхоздо баштап, 1992-1993 жылдары механикалык цехте иширетүүчү, эсепчи жана экономист болуп эмгектенген. Андан ары жеке ишкерлик менен алектене баштап, 2007 жылы лимонад жана суу чыгаруучу ишкана ачкан. 2016 жылы Арпа Бишкек жоопкерчилиги чектелген коомдо менеджер болуп, 2017 жылдан тартып коммерциялык директору болуп дайындалган. 1992 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Бишкектин Ленин районунда жашап келет. Үй бүлөлүү 6 баланын атасы. Иш-чара 2010 жылдын 7 апрелинде курман болгондорго арналып курулган гүлбакчада өткөнү үчүн маркумдарга багышталып Куран окуу менен башталды. Андан соң гимн жаңырып, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Талайбек Кермалиевге бата берилип, аны колдоп келген район тургундары сөз сүйлөштү. Мен биринчиден Аллага миң мерте шүгүр кылам. Ушунча мен элдерге кадырым сиңип, мээнетим сиңгенби, же жакшы көзүм менен жакканмынбы, же жакшы иш кылган ишим менен жакканбы, ушунча кишилер келип, сен кой, кандидатыңды кой, биз сени колдойбуз деп суранып атып, анан элдин үмүтүн четке кага албай, кандидатымды коюуга туура келди. Ушуга жеткирген Аллага миң мерте шүгүр кылам. Экинчиден, ушул эле касиети мен тайбаса экен деп тилейм Кудайдан. Анткени мен үчүн адамгерчилик улуу нерсе. Бардык нерседен адамгерчилик улуу. Ушу адамгерчилик менен жаспаса экен дейм, тайбасам экен дейм, тияка киргенден кийин башкача болуп бир бузулуп кетпесе экен деп Кудайдан тилеп. Анан үчүнчүдөн мен мындай чогулуштарды көргөн эмесмин. Кандай жерде чогулуш болбосун, депутатка суроо берет эле, не кыласың, анан сен эмнени аткарып бересиң дейт эле. Бүгүнкү чогулуш башкача мотивде болуп атат. Анткени элдер мага только каалап элек гана айтып атат. Менден эмне кыласың деп сураган жок. Неге? Анткени эл 100% мага ишенет экен менин колуман келерин. Ошон үчүн ушундай болот деп окшойт. Самое главное, что у вас появился сегодня шанс. Несмотря на то, что Жогорку Кенеш уже работает, сейчас скоро депутаты выйдут после каникул, но иногда я вот слышу, наши избиратели говорят, нету такого голоса, чтобы мог заявить смело о наших проблемах. Опять сидят, то боятся, то не то говорят. Я хочу сегодня, уважаемые наши избиратели, отметить, что Кермалиев Талайбек в самые тяжелые моменты не бросал партию, не бросал наших людей. Тандом Кермалиев Талай, мен Талайды барыңарды шайла деп айтам, анткени мен аны жакшы билем, көп жылдан бери жолдош болуп, дос катары жүрөбүз, тарапташпыз, партиялашпыз. Анын жакшы жагынан эле билем, адамгерчиликтүү эң биринчи орунда турат. Депутаттар аз, чын айтканда, азыр баары коркуп отурат, бир 10 чакты депутатыбыз сүйлөйт. Арасын Кермалиев Талай толукташ керек, анткени бул чынчыл, жоопкерчиликтүү, дагы бир жолу айтам. Анткени биз канча эмелерге катышып жүрөт, бир дагы жолу мисалы сөзүн берсе, ага турат. Анан баарын ийне жүйүнө чейин туура жасайт. Өркөнүүсү өмүрлүү болсун.
Элдин батасы тийсин, баарыбыз батырды. О, менин Кудайым жакшылык берсин. Шайлоочулар менен жолугушууга келген мурдагы депутат Ирина Карамушкина алардын социал-демократтар партиясы оор абалга кептелгенде Кермалиев аларды таштап кетпегенин айтып, анын ишеничтүү адам экенин баса белгиледи. Вы знаете, Керималиев Талайбек показал себя в самых сложных ситуациях. Он никогда не отходил в сторону, когда нужно было действительно принимать решения. Он человек слова. Самое главное, он не боится говорить те важные, актуальные вещи и требовать их решения. Вы знаете, выступать депутату просто ничего не делая, народ поймет, что это просто болтун. А когда депутат будет добиваться решения любой проблемы, несмотря на сложности, может быть, даже какие-то преследования бывают, да, сложности, вот это очень важно для народа. А так, вы знаете, очень много хороших, красивых кандидатов, очень много нормальных граждан. Они все достойны быть депутатами. А за Керималиева Талайбека я отвечаю, потому что он никогда не подводил ни партию, не бросал в сложные моменты. Он всегда старался поддерживать, слышать и отвечать на любое обращение граждан. Не оставлять без внимания ни обращение пожилого человека, ни обращение молодежи. И вот мне нравится его черта, то, что он отвечает за свои слова, он доделывает до конца. Он ищет всегда решение любой проблемы. Вот это самое важное для депутата. Соңунда өзү сөз сүйлөп, ага район жашоочулары суроо бергени же сын такканы эмес, калоо тилек айтуу үчүн келгендерин белгилеп, мага эл 100% ишенет деди. Шайлоочулар менен жолугушуудан кийин талапкер биздин бир нече суроолорубузга жооп берди. Мен сиздин буга чейинки берген маектериңизди көрдүм. Анан кийин депутаттыкка талапкерлердин программасы укмуш деген сөзүңүз бар экен да. Анда сиздики кандай? Эми депутатка талапкерлердин программасын укмуш дегенин чындыгында эле программаны 30 жылдан бери шайлоо болуп келатат. Шайлоонун а дегенде башындагы ушу программага элдер аябай ишенип, ушулар кылат экен деген, бирок бир да программа ашкан жок да. Ошол себептен элдердин шайлоодон көңүлү калганы ушул болду да. Эмне болду? Толук өздөрү калпычы деген атка конду. Депутат деген касиеттин кадырын да түшүрүп алышты да. Азыр элдер айтып атпайбы? Киши келди экен десе депутат турбайбы депчи. Анан эми мен программамды бул жерде программамда мен өзүм мындай баса белгилеп көтөрүп айткан жокмун. Анткени мен программаны жасып кылам дебей туруп, мен буга чейин мээнетим менен кылып койгом элгечи. Мына эл ошон үчүн бүгүн колдоп атат. Ал программада суу киргиш керек болгон. Ушул жылмайсып өйдөкү зонадагы элдердин көйгөйүн депутат болбой жүрүп эле арыз жазып, элдерди кол койдуруп алып, мэрияга кирип, өкмөткө кирип, чуркап жүрүп, элдер мындай самостоятельно өзүбүз акча чогултуп, киргизип, суу киргизип, жол салдырып, ошондой иштерди депутат кылган иштерди мурда эле кылгам да. Ишкермин, бир дагы мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин дегениңиз бар экен. Эмне үчүн депутат болууну чечтиңиз? Ооба, мен буга чейин мындай мамлекеттик кызматта иштеген жокмун. Мага мүмкүнчүлүктөрү көп болгон. Кошоматтыкты билбейм, кошомат кылгым келбейт. Ошол кошоматтык кылгым келбеген кесепетинен мамлекеттик кесипте иштеген жокмун. Экинчиден, мен ата-энем ушундай тарбиялаган, мен да балдарымды ушундай тарбиялатам. Бирөөнүн ичин оорутуп коррупциялык нерсе алуу менин табигатымда жок да. Ана мен аякка барып алып коррупция албагандан кийин айлык менен үй бүлөмдү бага албайм. Ошон үчүн орто чакан бизнесимди иштеп жүрөм. Ошол айлыгым менен ошол жерден өзүмдүн мээнетимди тапкан эме менен үй бүлөмдү багып, андан тышкары элге да ушунча жардам тийген экен. Кудайга шүгүр, эл бүгүн ошону колдоп атат. Бирок мен депутат болуп калсам, ушу элге кылган аракетимди андан да көбүрөөк кылып, элге ушу көбүрөөк пайдам тийсе дейм. Өзүм деле мынакей 50 жаштан кийин мен ойлойм, жаш деп ойлобойм да, 50 жаштан кийин адам өзүнүн аксакал болуп баратканын сезиш керек. Анан мен ушул аксакалдык даражага жетип баратканда, ушул аксакал кылып кеткен иш эле деген бир иштерим элдин артында калса деген ниеттемин. Жашоочулар айтып калышты, жай мезгилинде Ленин районунда суу маселеси көйгөй жаратат деп. Депутат болуп калсаңыз, муну кантип чечмексиз? Бизде жалпы эле ушул өкмөттө эң чоң көйгөй бир нерсени болгондон кийин ысуучу болуп жатып калабыз да. Ошонун кесепети эмнеден чыгат, ошону билбейбиз да.
Мына ушул эки жайында суу жок болуп калды, элдердин баары даже таза жок, суу жок, кыйынчылык болуп калды да. Анан мунун кесепетин анан ошо жайында туруп алып мөңгү эрибей калды. Анан дагы эмне деген шылтоолордон баштады да. Жок, бул жайкы суунун кемчилиги ооба болуп келатат. Өлкөдө суунун кемчилиги болуп келет. Ошонун кесепетин мурда көрүш керек эле да. Мурда көрүш керек эле. Мурда кандай кылып көрсө болот? Жайында элдин баарын тиги хорозун айдаган багын сугарба, эшинасына айдаган гүлүн сугарба деп таза суунун баарын кыйып, дроо менен салып, 2000-3000 штраф салып, 15000. Жок, андай кылбаш керек. Элди мореки таза суу жайында ичим суу менен эл камсыз болуш үчүн элди суга суусу менен камсыз кылыш керек. Суга суу менен камсыз кылууну кышында башташ керек. Кантип башташ керек? Мына кыш менен бизден сайларда суулар агып атат, эч кимге кереги жок. Мөңгү ээрбесе да бизде Кудай Таалам берген тоодон түшкөн булактан суулар агып атат. Сай менен барып сигинип жок болуп кетет да. Ошол сууларды кичинекей мындай лоток жасап, бетон салып, ушул суу, ушул бизге керек, ушул бизге бир алтындай кылып туруп баалап, ошону лотоктор менен салып туруп анан бир жерлерге сууну сактасак, жайында ошол суудан поливке берсек, значит иче турган суубуз кененирээк болот. Иш чара бүткөн соң жолугушууга келген тургундардын оюн угуп, эмне үчүн шайлоочу Кермалиевди тандашы керек деген суроого жооп алдык. Эмне үчүн дегенде биз Таалай Кермалиевге ишенебиз. Ал канча жылдан бери биякта жашайт, уже 30 жылдан ашты. Ынтымак айылында жашайт, бир Киргиз айылында жашайт. Бир жерде Орто Сай, Чоң Арык, Ынтымак, Киргиз 4 айыл турат. Таалай ушул депутатка өтсө да, өтпөсө да дайыма эл үчүн кызмат кылып иштеп жүрөт. Биз ошон үчүн ага ишенип шайлайбыз. Бул ага чейин канча булар жолдорду асфальттап, канализация кийирип, элдин канча көйгөйүн чечти. Азыр деле мына Киргиз, Ынтымак, Орто Сай, Чоң Арык, Арча Бешик бүт жерлерде жердин баары сатылып 8, 9, 14, 12 этаж салынып атат. Суу жетпей атат. Элдин көйгөйүн чечип бизге ушундай депутаттар керек да. Ошон үчүн биз Таалайды колдойбуз. Ошон үчүн акчага сатылбай, элдин баары ишенип, ошо Таалайды шайлайлы деп атабыз. Биздин үмүтүбүз ушул. Бүгүнкү иш чара аябай жакшы өттү. Мен Таалайды мен дагы көптөн бери тааныйм. Аябай адамгерчиликтүү, жоопкерчиликтүү, улууну улуудай сыйлаган, кичини күчүдөй сыйлаган жигит. Ушул жигитибизде үмүтүбүз аябай чоң. Бардык Кыргыздын жаш балдары эле коркуп эме болуп атышат да, жанагы жоопкерчиликсиз болуп атат. Анан Таалайга ишенем, ушу жоопкерчиликтүү болуп, карапайым элдин көңгөйүн чечет деп ишенем. Мен ушул ынтымак айыл башталганда, жаңы уюштуруп атканда, биз биринчилерден болуп келгенбиз. Ал кайсы эле 98-ге, ошондой 98-ге ушул жылдарда ошо чогуу келип, ошол үйлөрдү салып, ар кайсы салып, жолдорду салып, жол жок болсо, жолду сначала асфальт эмес, тиги таш жол салдык. Андан кийин свет алып келдик, суу алып келдик. Короче, бүт баарын өзүнүн колубуз менен элди уюштуруп, элдин акча чогултуп, ошону жасадык да. Анан ошон үчүн мен муну алыстан эмес, жакындан тааныйм. Өзү иштерман. Анан бир нерсени баштады, ошону пока бүтүрмөйүнчө анан токтобойт да. Ушул касиет абдан жакшы мага жагат да. Ошон үчүн мына келип элге келип, бүгүн абдан сонун айтышты. Ошонун баары Кудай буйрса, эгер бул депутат болуп калса, биздин көйгөйүбүздү өзү эле чечип коет да, чын айтканда. Көйгөйүбүз анча көп. Бул жигит өзү иштерман, элдин мындай эмелердин проблемаларын чечкенге аябай ашыгат да, жан дили менен ошо аракет кылат. Башка талапкерлерден эмне өзгөчөлүгү бар деп ойлойсуз? Анткени бул округ боюнча 25 талапкер өзүн көрсөтүп атат, Чынчыл. Айткан эмеси, элдин эмесин үнүн жогору жакка чейин жеткизип чечет деген үмүт чоң бизде. Эмне үчүн Ленин районунун шайлоочулары Таалайбек Кермалиевди шайлашы керек? Биринчиден Таалайбек Кермалиевдин шайлоого барып жатканы бул ынтымак конушун жана Ленин районунун суранычы менен болуп жатат. Экинчиден Таалайбек Кермалиев буга чейин көптөгөн иштерди аткарган. Анан мен өзүнүн мына кошунасы катары, ушунун мындайча айтканда жакшы билген адам катары бул киши сөзүнө турган, анан ишти билген киши деп эсептейм. Анан бул Ленин районунун көйгөйлөрү көп да. Ушул көйгөйлөр буга чейин чоң имараттардын салышына, законсуз салышына чоң салым жана ошого каршы чыгып жаткан
бири активисттердин бири. Экинчиден могу көйгөйлөрдү чече турган мына көп проблемаларды бетке айткан, коркпой туруп бийликке. Буга чейин да мына шайлоого көп жолу мындай ынтыгып, бирок ушунусунда мындай күчтүү аттанды. Кудай буюрса эми элдин каалоосу менен, элдин ушу колдоосу менен өтөт деп ойлойбуз. Таалайбек Керималиев, Ленин райондук шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер. Номер 12. Сенин добушуң аманат. Аманатка кыянат кылган жарабайт.